Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан жаратман көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн башкы каарманы Нарын шаарынын тургуну, колунан көөрү төгүлгөн, көп кырдуу таланттын ээси, деги эле өзүнүн бош убактысы жок айым, жана ошондой эле агартуу тармагында үзүрлүү эмгегин сиңирип келе жаткан, Нарын шаарыбызда жеке менчик бала бакчаларды ачып, шаарыбыздагы бакча көйгөйүнүн чечилишине бирден бир салым кошуп келе жаткан жана көптөгөн бөбөктөрдү өзүнүн бакчасына тартып, өзгөчө методикаларды колдонуу менен окутуп, келечек муундарын тарбиялап келе жаткан Молдохматова Айгүл айым жөнүндө болмокчу. Учурда биздин каарман бир аз өзүнүн бош убактысын текке кетирбей, мына ушул Нарын жергесинде жайгашкан Калем лидерлер борборундагы өзүнүн Калемтай борборунда кичинекей бөбөктөр менен биргеликте ансамблда кыргыздын улуттук аспабында кол ойнотуп жаткан учур экен. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Айгүл айым, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен, бүгүнкү иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Анан учурда биз байкагандай сиздин бош убактыңыз дагы деле болсо бөбөктөрдүн аралашуусунда, бөбөктөр менен бирге баягы кыргыздын улуттук аспабында ойноо менен өтөт турбайбы? Деги эле бош убактыңыз дайыма ушундай өтөбү же кандай өтөт? Негизи эле мен бош убактым ошо көбүнчө иш менен, анан өзүм үчүн арналган убакт болсо деле баары бир балдар менен өтөт, себеби ушул Нургүл эжеке менен комуз үйрөнүп жатам, ушул комузду кайра ушул өзүмдүн окуткан балдарым менен чогуу ансамбль кылып, ушул жерде чогуу иш алып барабыз, балдар менен кошо үйрөнүп, өзүм дагы ошо өсүү үстүндө балдар менен чогуу иш алып барамын. Деги эле ушул бала күнүңүздөн эле ушул комузга кызыгасызбы же дагы кандай аспаптарда ойногуңуз келет? Ооба, бала күнүмөн комузга кызыгамын. Буюрса оз комуз дагы үйрөнөм деген максаттарды коюп атам. Буюрса негизи эле кыргыздын буюмдарына, кыргыздын улуттук нукура салттарына, маданиятына абдан көңүл бөлүү менен, өзүм да кызыгуу менен ошо иш алып барууга аракет кылам. Бул жерде дагы кошумча сабак берет окшойсуз, Калем окуу борборунда? Бул академияда дагы Калемтай бөлүмү кичинекей балдар үчүн бөлүм. Бул жакта дагы 4 жаштан өйдө балдар кабыл алынат. Мектепке даярдоо курсу, ушул жерде дагы өзүнчө группаларым бар. Балдарды мектепке күчтүү даярдоо, жаңыча методикаларды колдонуп, анан Калемдин өзүнүн иштеп чыккан методикасы бар. Ошонун негизинде анан иш алып барабыз. Молдохматова Айгүл Өмүргазиевна. Туулган жери Ысык Көл облусу Каракол шаары. Билими жана илимий даражасы жогорку. Кесиптик тажрыйбасы агартуу тармагында 20 жыл. Окутулган сабактар: чечендик өнөр, тез окуу, Вальдорф немес педагогикасы. Сыйлыктар: Нарын шаардык мэриянын ардак грамотасы, Вальдорф педагогикасынын эл аралык сертификаттары, акселерация Агахам фондунун проект жазуу боюнча сертификаты, компьютердик сабаттуулук, Word, Excel, Photoshop, интернет. Билген тилдери: кыргыз тили, эне тили, орус тилинде эркин сүйлөйт, жазат. Хоббиси: дизайнерлик сүрөт тартуу, комуз, китеп окуу, кулинария, бала психологиясы жана башка. Үй бүлөлүү, 2 баланын мээримдүү энеси, сүйүктүү жар. Келиңиздер, бул бакча тууралуу тааныштыра кетейин. Негизи бул Нарын шаарында биздин ачканыбызга 4 жылдын жүзү болуп калды. Бул бакча биринчи филиал болуп саналат. Көтөрмө чөлкөмүндө ачылган. Ошол алыстагы ата-энелерге ылайыктап атайын чөлкөмдөргө ачып атабыз бакчаны. Бул бала бакчада бизде ясельный группадан баштап
кенже тайпадан баштап жогорку тайпага чейин балдар бар. 6 айдан үйдө бешиги менен алабыз балдарды. Бешиги менен келишеби? Бешиги менен кабыл алабыз балдарды. Тааныштырып кете берейин, бул жак болсо ашкана. Балдарга ушул жерде 3 маал ысык тамак берилет балдарга. Кадимки эле үйдүн тамактары, саат 4-тө дагы, полдникте дагы кадимкидей ысык тамак берилет. Себеби 6-га чейин иштегендиктен балдардын курсагы ачып кетпесин деп ысык тамак беребиз. Саламатсыздар. Ясильный группа. Эң кенже балдарыбыз, кенжетайлар. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле 6 айдан үйдө балдар буту басы электер бар, жөргөлөп жүргөндөр бар. Мондай бешиги менен балдарды кадимкидей кабыл алып, бешикке бөлөйбүз, үйдөгүдөй шартта багылат балдар. Ар бирине индивидуально тамакты бирден берип, кичинекей балдарды ушул жерде кармайбыз. Өздөрүнүн бешиктерин өздөрү ала келишет. Бешиктерин ала келишет, андан тышкары жыйналган керебеттер бар, ушул чоңурактары керебеттерге жатышат. Бул кроваттар окшойт э? Бияка чейин жазылат. Эми үстүнкү группалар менен тааныштыралык. Үстүндө болсо ортоңку жана жогорку тайпадагы балдар бар. Азыркы учурда сабактар болуп жатат. Барып ошол жак менен тааныштырайын. Бул азыркы турган имарат 2 кабаттуу. Бул жерди дагы биз ижарага алып иштетебиз. Бул имарат маселеси Нарын шаарында абдан орчундуу маселелердин бири, себеби ушундай шарты менен табыш өтө кыйын. Анан колубуздан келишинче балдар үчүн шарттарды түзүп атабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле, бул жакта кружоктор өтүлөт, шахматтан кружоктор. Балдар уже алдыңкылары чемпион болуп, республикалык мелдештерге катышып атышат. Андан тышкары логопед иштейт бизде. Логопед ошо балдардын тили кеч чыккан балдар менен иш алып барат. Элиза Нарын шаарындагы эң мыкты логопедтердин бири. Ошондо биякта тарбиячыларды сиз өзүңүз атайын тандоо менен алып Ооба. Тарбиячыларды биз атайын тандап алабыз. Нарын шаарындагы эң мыкты деген тренерлер, мугалимдер келип сабак беришет. Булундан тышкары музыка бар, хореография бар, тайквондо бар. Ошондой эле робототехника деген да сабак бар, ментальная арифметика бар, скорочтение, англис тилдүү группа бар, атайын инновационный деген. Ошого атайын мугалимдер келип сабак беришет. Балдарга өзгөчө таасир берет бекен, бир башкача. Ооба. Окутуунун башкача болуусу дагы баланын өсүүсүнө, Абдан чоң таасир берет, себеби бул сабактарыбыздын баардыгы колдун учундагы моторикаларды өнүктүрүүгө байланышкан да. Себеби колдун учундагы моторикалар мээдеги баланын сүйлөө, кабыл алуу, көрүү, угуу деген сыяктуу борбор менен тыгыз байланышта да. Анан азыркы учурда даун балдар, аутисттер, тили кеч чыгып аткан балдар көп болуп атат, телефонду көп кармашат. Мына ошол себептен биздин сабактар, бизде өзүңүздөр байкагандай телевизор жок бакчада. Телевизор койбойбуз. Ушундай тынымсыз сабактар расписание менен биринин артынан бири өтүлүп турат. Жүрүңүздөр, бул жакта жогорку тайпа жана айтып өткөндөй эле инновациялык группа бар бизде. Англис тил багытындагы группа. Булар уже англисче сөздөрдү сүйлөп, үйрөнүп калышты, ырларды ырдашат. Анан жана айтып өткөндөй эле эксперименттик сабактар бар. Балдар өздөрү колдору менен ушундай кичинекей халаттарын кийип алышып, эксперименттерди жүргүзүшөт. Себеби илимий изилдөө сабактарын кичинекей кезинен гана киргизсе, булардын келечегине абдан чоң таасир берет да. Андан тышкары кулинария деген сабагыбыз бар. Кулинария сабагында балдар бизде негизи бычакты кармаба, болбойт деп көп тыюуларды салабыз да. Бизде балдар эркин, үйүнө да барып жардам беришип, үйрөнүшөт, өздөрү салаттарды жасашат. Анан бала өзү качан колу менен кармап көргөндө гана анын өнүгүүсү ошончолук жакшы болот да. Ары секирип, бери секирип, алмага жетпей коет экен. Анан күнүн чыгып келе. Мекенжегин кайтарам, душман келсе айтам, биз турганда эсбижан, өтө албайт деп айта алам. Китепти сүй балкын бил, китептин го бакылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны.
жакшы кетти жалтырды. Канда өзгөчөнүн аягы көбүн болот алдады. Айгүл айым, мына сиздин учурда жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүңүз менен, анын ичинде бала бакчанын иши менен, окутуу методикасы менен жалпы жонунан тааныштык да. Анан негизинен ушул бала бакчаны ачып ишке киргизүү идеясы, ушул оюңуз качантан бери пайда болуп, эмненин негизинде? Бул агартуу тармагында иштегениме 20 жылдан жүзү болду. Эң алгач мектепте мугалим болуп иштегенмин, биолог, эколог болуп иштеп жүрдүм. Кийин бала бакча менен иштеп жатканыма бул 13-14 жылдын жүзү болуп калды. Эң биринчи жолу Бишкек шаарында мектепке даярдоо курсун ачып, анан кийин бала бакча кылып ачып кеттик. Бул менчик бала бакча иштетүү идеясы мен мектепте иштеп жүргөндө ушул өзүм жакшы көргөн кесипти аркалап, ошону андан ары өз алдымча иштеп кетсем деген максатта ачканмын. Нарын шаарына 2019-жылы келип, көчүп келгенге байланыштуу ошол эле жылы келип эле Жан Эрке бала бакчасын ачтык. Бул бакчаны ачкандан бери 4 жылдын жүзү болду. Нарын шаарында 3 филиал ачууга жетиштик. Бул статистика боюнча алып караганда бала бакчага жылына Нарын шаарында эле 2000ден ашык бала кезекте турат да. Ошол балдардын бир 300-400-ün гана мамлекеттик бакчага жайгаштыра алышат. Калганы кезегин күтүп, кайра кезеги келгичекте алар мектеп жашына жетип калат экен да. Бул абдан чоң көйгөйлүү маселелердин бири. Мына ошол себептен биз филиалдарды ачууга жетиштик. Анан бакчанын эң негизги өзгөчөлүгү бизде методика боюнча айырмаланабыз. Методика мен өзүм ошол немец Вальдорф методикасы деген бар. 4 жыл катары менен жылда Кыргызстанга немецтер келип Германиядан окутуп кетишет. Ошол эл аралык сертификаттарды 4 жыл катары менен окуп алганмын. Андан тышкары ушул методиканы өзгөчөлүгү жана айтып өткөндөй баланын акыл эсин тез өнүктүрүүгө жардам берет. Японияда эмне үчүн илимпоздор, ойлоп табуучулар көп дейбиз, себеби ал жакта мектепке чейин эле балдарга абдан көңүл бурушат да. 3 жаштан кийин кеч деген жакшы чыгарма бар. Бул ошо бала тарбиялоого ылайыкталган чыгарма. Японияда ошо баланын кичинекей кезинен баштап өз алдынча болууга, кийин кесип тандоосуна чоң жардам бере турган методикалар бар да. Мына ошонун баарын биз жакшы жактарын гана тандап алып, бир комплекстүү түрдө иштеп чыкканбыз. Ошол методиканын негизинде иш алып барам. Жакшы. Жогоруда айттыңыз, ошо Монтессори жана башка методдор менен окутуп атабыз деп. Жана ушул методдордун биздин салттуу методдордон өзгөчөлүгү эмнеде? Баланын калыптануусуна, баланын тарбиялануусунда бул өзгөчөлөнүп турган методдор да. Анан муну негизинде окуткан баланын айырмачылыгы кандай болуп чоңоюшат экен, ойлонуусу? Бул методикалардын өзгөчөлүктөрү заманбап методика. Бардык Европа өлкөлөрүнүн бардыгында колдонулат. Эң алгач ушул Монтессори, Мария Монтессори деген орлуу балдар менен иштеген. ДЦП ал учурда ошол балдарды коомдон бөлүп, булар уже коомго кереги жок, жараксыз деп кабыл алышканда, мына ошол балдар менен өзү негизи врач болгон. Ошол балдар менен иш алып барып, анан кийин дүйнө жүзүнө жайылган. Эң алгач бала бакчаны Мария Монтессори өзү ошол методиканы колдонуп ачкан. Вальдорф педагогикасы дагы экөөнүн окшош жактары бар. Окшош жактары ошол колдун учундагы моториканы өнүктүрүү. Себеби колдун учунда жана баланын таманында мээдеги сүйлөө речин өнүктүрүүчү, баланын көрүү, угуу, кабыл алуу, аң сезим борборлорунун баары жайгашкан. Ошолорду канчалык майда моториканы көбүрөөк иштетсек, балада аң сезими, кабыл алуусу абдан жакшы өнүгөт да. Абдан жакшы маалыматтарды берип жатасыз. Анан жумуштан сырткары өзүңүздүн жеке жашооңуз канча? Баланын сүйүктүү энесисиз? Мен өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө айтсам, 2 баланын апасымын. Кудайга шүгүр, балдарым азыр студент окуп жатышат. Өзүм болсо педагогдордун үй бүлөсүндө чоңойгонмун. Атам, апам экөө тең физиктер болгон, окумуштуу, илим изилдөөчү адамдар болгон. Караколдогу университетте 22 жыл физик, астроном болуп иштешти.
Тилекке каршы атабыз дүйнөдөн эрте өтүп кетти. Ушу илимдин аркасында жүрүп эрте өтүп кетти. Апабыз болсо кийин Бишкектеги улуттук университетте, Арабаевада, Нарын шаарында келип Гаранодо иштеди. Мектептерде завуч болуп иштеп турду. Ушул өмүр бою агартуу кызматында иштеди. Азыр болсо пенсия жашында. Демек сиз дагы алардын жолун жолдоп бараткан экенсиз да? Ооба, мен ушул ата-энемдин өзүм педагогдордун үй бүлөсүндө өскөндүктөн менин кесип тандоомо абдан чоң таасир берди. Атабыз кичинекей кезибизден эле көп китеп окуганга, ар тараптуу өнүгүүгө кичинекей кезибизден эле абдан чоң фундамент түзүп берген экен бизге. Андан тышкары мен чоң энемдин да колунда өскөнмүн. Чоң энем өзү абдан колунан көрү төгүлгөн уус киши болгон. Шырдактарды жасаганды, шырганды, түймөнүн түрүн, жүн иштетүү, мына ушулардын баарын кичинекей кезимден үйрөттү эле. Кийин менин турмушумда абдан жардамы тийди. Азыр бала бакчада колдонуп атасыз? Бала бакчада дагы колдоном. Андан тышкары бала менен үйдө отуруп калган убактарда орус дизайнерлердин колунан сабак алып, Петрова деген кыйын дизайнер бар, ошонун колунан жүн иштетүү боюнча сабак алып, кийин кыз келиндерди менен дагы иш алып барып жүрдүм. Ал боюнча дагы элечектерди жасаймын, белдемчилерди, кыргыз кийимдерин, жанагы шелктон жүн бастырып, шарфтарды, жоолуктарды, ушуларды иштеткенди өзүм үйрөнүп алып, кийин кыз келиндерге үйрөтүп, өзүнчө бир бригада иштетип жүрдүк да. Ар бир күнүңүз өзүңүздүкү мындай бир эреже менен, план менен кетсе керек да. Бирок ошол эле учурда өзүңүзгө дагы бир убакыт бөлгөн, өзүңүз да бир бош убактыңызды бир нерсе менен өткөргөндү жакшы көрсөңүз керек, Ооба. Негизи эле мугалим бул мен окуп бүттүм, болду сабак берем деген чектөө койгон бул туура эмес деп эсептейм. Себеби мугалим өмүр бою издениш керек, өмүр бою окуш керек да. Себеби азыркы учурда Z поколение деп коебуз, абдан күчтүү балдар өнүгүп келе жатат. Мына ошол балдарга багыт берүү, илим техниканын өнүгүүсү менен ал балдардын акыл эсине жараша билимди берүү максатында биз дагы ошончолук өсүшүбүз керек да. Мына ошол багытта өзүм ар дайым изденип, өзүмдү өстүрүүгө, өнүктүрүүгө убакыт бөлөм. Пандемия маалында бизде убакыт аябай көбүрөөк болуп калды. Ошол маалда ораторство, чечендик, тез окуу курстарын окуп алдым. Азыркы учурда болсо түрк тилинен курста окуп атам. Комузга абдан кызыгам, комуздан эжекелерден сабак алып атам. Андан тышкары бала тарбиялоого көбүнчө басым жасайм. Анан жалпы эле ошо адам баласы бир ийгиликти жаратууда кандайдыр бир тоскоолдуктар ошол моментте кандайдыр бир кайра артка чегинүүгө бир ой жараткан бир кыйынчылык учурлар болот да. Мына ушул кыйынчылыктардын баарын кантип басып өттүңүз? Болдубу деги эле сиздин жашооңузда кыйынчылыктар? Ооба, сөзсүз болот. Бул өзгөчө аял киши өз алдынча иш алып барууда абдан кыйынчылыктар көп болот. Эң алгач эле ушул бакчаны ачууда абдан көп кыйынчылыктарга туш болдук. Биз себеби үйрөнбөй туруп мен баштадым. Анан ал бир нерсени ачкандан кийин ага бир 2-3 жыл сөзсүз убакыт керек да. Ошону акташ керек, өзүңө үйрөнүшүң керек дегендей. Мебелдерден бери алдырып ийген убактарыбыз болгон. Иштетпей коеюн деп, бирок өзүм бала кезинен тырышчаактыгым бар. Жок, таштабайм, мен бул кесипти аркалагандан кийин аягына чыгам деп азыркыга чейин дагы деле ошол изденүү, дагы деле башка нерселерди жасайын деген чоң максаттар бар. Өзүн айымга таралсызмын дебестен алдыга бийик максаттарды коюп, балдардын келечеги үчүн бар аракеттеринин үстүндө жаратмандуулуктун ээси болуп келе жаткан Молдахматова Айгүл Өмүргазиевнага албан ийгиликтерди каалап көрсөтүүнү жыйынтыктап чыгабыз.